Урматтуу мекендештер, азыр 80 килограмм салмак чембирдигинде биз финалдык беттешке ортоктош болобуз. Жашыл кемчен Мадаминбек Шаршеналуу уулу кыргызстандык балбан бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында экинчи орунду алды бул балбан. Ага каршы Нурбек Нурматов. Мынакей балбандар экөөбүз тең толук даяр азыр беттешти өткөрүүгө. Бирок Мадамин ушул көчмөндөр оюндарында салмак кууп, мындан жеңил салмакта тагыраак 70 килограммга чейинки салмак бөлүгүндө беттеш өткөргөн болчу. А бул эл аралык мелдеште 80 килограммда күрөш өткөрүүдө кыйыныраак болушу мүмкүн. Себеби Нурбек Нурматов дагы жөнөкөй балбандардын катарына кирбейт. Кыргызстандагы күчтүү балбандардын бири. Кыргыз күрөшүндө, алыш күрөшүндө Нурбек деген легендарлуу ысымдар бар. Ысымдын ээлери бар тагыраагы. Нурбек Кожобеков, Нурбек Аканов. Алардын бирин дагы толуктоого Нурбек Нурматов келүүдө, бирок ал ортодо ой Мадаминбек Шаршеналуу уулу. Мадаминбек Шаршеналуу уулу бул ысым дагы албетте Кыргыз өлкөсүндө абдан таанымал. Аксы районунун өкүлү Мадаминбек Шаршеналуу уулу бул беттешти утуп алды. Куттуктайбыз Мадаминди. Жаш балбан, келечеги кең буюрса.